ойлонуп көрсөм менде баары бар болчу. Мисалы, менде үйүм бар эле, машинам бар эле, балдарым бар эле, жакшынакай жолдошум бар. Мен сага азыр эч кимге айтпаган бир сырымды айтып берейин. Эм жетпей атат деле деп атат. Мен айттым да, мен кошпой элем. Мен деген, скорее всего, менде выкидыш болуп атат дедим да, мындайча айткандачы. Анан мен деле мурун көргөн эмесмин да, анан ошондо унутуп калдым коркуп атканымды. Кайсыл бир учурда баатыраак операцияга алып жөнөгүлө, мунун ичин баары канга толуп атат деп кыйкырды да. Жанагындай эко менен балалуу болгон бул күнөө се дегенде Кудай Тааланын тандоосу эмес, эгер кааласа ал өзү деле бермек деген сыяктуарды айтып берет экен да элдерчи. Жөн эле дары ичпей эле чай ичип олтургандан, ошо чайды жыттап ичип олтургандан, рахаттанып олтургандан бакыт табат элем, ошондо бактылуу болот элем дейт да. Жашоону өзгөртүү үчүн адам биринчи оюн өзгөртүшү керек деген акыл кеп менен бүгүнкү маекти баштагым келип турат. Саламатсыздар урматтуу Алма Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен амандашып жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү коногум белгилүү алып баруучу, ырчы, жана ошондой эле коуч Назира Кадыева эжеке. Саламатсызбы эжеке? Кош келиңиз. Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен баарыңыздарга салам. Кандай жүрөсүз? Ден соолук иштериңиз кандай? Ден соолугум баары жакшы, буюрса. Иштерим жакшы, буюрса. Рахмат. Эжеке, байкашымча Ысык көлгө кичине көбүрөөк каттайт окшойсуз. Бизнестин баары көлдө окшойт, Көлдүк болом өзүм. Өзүм көлдүк болом, ошон үчүн жай болгондо эле балдарыбызды көлгө, чоң ата чоң энесине жөнөтүп жиберебиз. Анан көлгө конокко барабыз көбүнчөсү, бат-баттан каттап турабыз, буюрса. Ошол. Ден соолугуңузду сурайынчы, бир аз мурун бир аз ооруп калдыңыз эле. Азыркы учурда абалыңыз кандай? Абалым жакшы, буюрса. Мындан 1,5 жыл мурун мен ошо Түркиядагы Ажыбадым деген клиникада ошо бооруман операция болгом, боорум жарымын алдырткам. Ошол жерде шишик бар депчи. Анан азыр болсо буюрса жакшы баары. Өзүмө калыбыма келдим. Буюрса жакшы. Дарылануу процесси кандай жүрүп атат? Этап мененби же кандай болуп калат экен? Дарылануу процесси мен ошол шишикти алдыргандан кийин мага ошо шишик бар дегенде айтышканда, сен химиотерапия аласың, там дагы күчтүү дарыларды ичесиң деп айтышкан. Бирок мен бактыга жараша меники ошол жеңил болду. Ошол анан алып салды. Алгандан кийин эле мен 1-2 ай дарыландым, лечение алдым. Анан азыр болсо жакшы. Жакшы. Эжеке, мен TikTok'ту сыдырып отуруп сиздин видеону көрүп калдым. Ачыгын айтканда таң калдым. Анан качан, кайсыл убакта бул психология тармагына келип калдыңыз? Анан бул жеке эле мен үчүн эмес, башкалар үчүн дагы күтүүсүз болду окшойт, Азыр эми элдердин баары эле онлайн иштеп атпайбы? Анан үстүнө мен ошо ооруп калгандан кийин өзүмдү издей баштадым да. Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, баарыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Баягы адам баласына мүмкүнчүлүк көп эле жолу берилет экен да, бирок тилекке каршы ошол мүмкүнчүлүктү көп адамдар көрө албайт да, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрбөйт, көз жаздымда, көңүл сыртында калтырып коет экен да. Анан мен ошо ооруп калгандан кийин өзүмдү издеп, өзүмдүн ички дүйнөмө үңүлүп, мен башкача жашагым келди да. Эмне үчүн Кудай Таалам мага ушундай экинчи кайра өмүр берип атат да, мындайча айткандачы. Анан эмнени өзгөртүшүм керек? Мен кайсыл жерде туура эмес жашап жүргөм? Эмне себептен мен убактымды ушундай жөн эле текке кетирип жүргөм деген ойлор келди менде. Анан ошентип олтуруп ошол психологияга келип калдым. Ошол андан мурун дагы психология менен увлекаться этчимин. Анан конкреттүү түрдө ошол 1,5 жылдан бери мен окуп, өзүмдү издеп, үңүлүп, өзүмдү таап, өзүм дагы өзгөрүлүп, анан ошол жолду көрдүм да, көргөндөн кийин мендей болуп кыйын абалда жүргөндөр бар болсо, деги эле адамзатка бул мындай көбүнчөсү биз деген жерге талп деп түшүп калганда эле ойгонобуз да. Бир Кудай Таалам ушундай жагдайларды жөнөтөт, сөзсүз түрдө жашообузда кыйынчылыктар болгондо эле, кыйналганда эле, бир жан дүйнөбүз жанчылган учурда эле, же болбосо ооруп калганда эле бир мындай кризисный состояние болот да, адамдын өмүрүндөчү. Ошол состоянияга түшүп туруп анан адам көтөрүлөт экен да. Кээ бир адамдар, акылдуу адамдар ошол түшпөй эле алдын алып, ошондой алдын алып эле жакшынакай өзүнүн психологиялык эмоционалдык абалын иреттүү алып жүрүп, эч кандай оорубай,
өзүнүн ошол эмоцияларын дайым башкарып, өзүнүн энергиясын башкара билген адам эле ден соолукта ийгиликтүү болот экен да. Мен ошол нерсени түшүнгөндөн кийин ошол психологияны каза баштадыңыз. Каза баштадым. Анан коучер болуп кеттим. Мен эми аябай даскан психологмун деп айткандан алысмын. Эми психологияга аябай көп эмгек керек, издениш керек, ар кандай методдор бар дегендей. Бирок мен ошонун арасынан ошо коучингди тандадым. Сиздин бир айтканыңызды угуп калдым да, мен билим алуу үчүн миллиондорду короттум деген бир. Бул туурабы, бул чынбы? Ооба, туура. Мен ошо айтып атпаймынбы? Ооруганыма мен көп операцияма көп акча кетти да. Мен эгерде ошону кетирбей эле, ошону билимге жумшаганда мурда элечи, мисалы үчүн, өзүмдүн тапканымда, өзүмдү үңүлгөнүмдү, жан дүйнөмдү тынчтыкка алга, бакыт менде ойлонуп көрсөм менде баары бар болчу. Мисалы, менде үйүм бар эле, машинам бар эле, балдарым бар эле, жакшынакай жолдошум бар. Баары эле бар да буюрса. Бирок мен ошол бар нерсе мен ошол көп адамдар деген бакыт көрө албайт экен да. Ошо бар нерсесине көп адамдар ыраазы боло албайт экен да. Мындайча айткандачы, анан бир нерсе жетпегендей эле бир өзүнөн өзү эле ошондой состоянияга алып келе берет экен да адам. Анан ошол нерселердин баарын мен үйрөткүм келди чындыгындачы. Мен дагы көп акча короттум, ошол түшүнүп калдым. Мындай болду да, мен бир жолу операция болсом, апам айтты да магачы, мен сени билимдүү экен деп жүрсөм, сен да ооруп каласыңбы дегендей сүйлөдү да мага. Аябай таң калып калдым, билим менен менин ден соолугум эмне айырмасы, эмне байланышы бар депчи. Анан мен өзүм эми жогорку билимдүү болсом деле ойлонуп көрбөптүрмүн да чындыгында. Бирок бул өтө маанилүү экен да. Билимиң бар болсо, демек сен жашооңдо ошону колдонушуң керек экен да. Бизде билим десе эле 5 жыл окуп коюп эле, мисалы кайсыл бир тармактын мыкты адиси болушуң мүмкүн, бирок өзүңдүн жеке жашооң, ден соолугуң, жеке мамилең ошого колдоно албагандан кийин сен өзүңө суроо беришиң керек. Пайдалуу ошол билимим, пайдасызбы деп. Бул тууралуу дагы жанагы Эмиль Байкенин, Эмиль Үмүталиев, Кыргыз концепттин директору бар го, ошол кишинин дагы бир жолу Facebook'тан доспуз, ошол жерде пост жазды да, билимдүү адам, бул деген дайым ден соолуктуу адам депчи. Анан ошондон кийин мен түшүндүм, бул мен айткым келет, билим алууга эч убакта кеч эмес. Адамдар деген дайым издениш керек, дайым өсүү жолунда болуш керек да. Эже билимдеп калдык. Айрым адамдар бар, болгону 5 китепти окуп алып, анан элге акыл үйрөткүсү келген адамдар бар да. Бирок сиз баягы башыңыздан бир оор сыноону өткөрүп, бир жаман оору менен күрөштүңүз. Анан тактап айтканда баягы бул нерсени жоон териңиз менен сездиңиз да. Анан жаман оорунун негизги өзөгү дейбизби же данеги дейбизби, бул стресс, ошол баягы таарынуу деген сыяктуу бир ички сезимдер экен да. Анан сизде кандай нерселер болду эле убагында? Мен кадимки адамдардай эле жашап жүргөм, жакшынакай эле. Мен көп жыл төрөй албай жүрдүм, балалуу боло албай. Кичүү балабыз 10 жашка чыкты. Ага чейин менде дагы ошол көйгөйлөр толтура болгон да. Мисалы үчүн мен ошол мындай болуп калды да, негизи эле баардык нерсе психосоматика менен байланыштуу болот десе эч ким ишенбейт да. Мен сага азыр эч кимге айтпаган бир сырымды айтып берейин. Мен бир курбум телефон чалып ыйлады да. Мен ушундай внематочный деп коет, аялдардын оорусу болот да. Ошо аялдардын ошо жатындан сырт бүтүп калат да балачы. Ушундай болуп операция болдум деди да. Анан экөөбүз кошулуп ыйладык. Анан мен коркуп калдым ошол учурдан кийинчи, курбум айткандан кийин коркуп жүрдүм. 2-3 жыл өзүмдү дайым контролировать этип жүрдүм да. Корком да, кадимкидей мен да ушундай болуп калбайын депчи. Анан 3 жылдан кийин унутуп калдым баягыны. Балам уже 3-4кө чыгып калды, кичүү балам. Анан мен дагы төрөп алайын дей баштадым. Дегенде эле кош бойлуу болдум. Мен дагы баарынан дагы мен ошол Замира эженин Молдошованын салонунда бетим боеп клип тарттырайын деп атам да. Кош бойлуу экенимди билем. Анан баягы кош бойлуу болгондо мен аябай семирип кетем да. Ошо семиргенчиге чейин бир клипимди тарттырып алайын деп жанталашып, анан Замира эженин салонуна барып бетимди Гүлпери аябай сонун кылып боёду бетимди. Чачыма келгенде эле мен сознаниямды терять эте баштадым да, элестет. Ичим ужасно ооруйт, ичим өлө ооруйт. Анан ошондо кыздардын баары эле, ошол салондо иштеген кыздардын баары эле ал подвалда го, эшиктерди ачышып эле мага дем жетпей атат эле деп атат. Анан мен айттым да, мен кош бойлуу элем, мен деген скорее всего менде выкидыш болуп атат дедим да, мындайча айткандачы. Анан
Мен деле мурун көргөн эмесмин да, анан ошондо унутуп калдым коркуп атканымды. Кайсыл бир учурда менде дагы внимательный болушу мүмкүн экен деген ойлорду 3 жыл контролировать эткем элестетсең. Анан унутуп калдым аны, даже ойлогон жокмун. Мени ошол жанындагы эле 3-чү гинекологиялык больницага алып барышты, Дзержинканын биягында эле го. Анан алып барганда эле УЗИст врач сразу көрүп туруп эле, очередь аякта мени эптеп көтөрүп барышты да. Анан киргизип жиберсе эле, анан ушундай кушеткада жатсам, анан көрүп туруп эле баатыраак операцияга алып жөнөгүлө, мунун ичин баары канга толуп атат деп кыйкырды да. Бетим момда краска элестетсең. Анан мен ошол жерден жанагы эмесине салды дагы сүйрөп жөнөштү. Мен сознаниям терять этип көрсө, мен ошо ичим канга толуп, ичимен кровоизлияние болуп, ошо внимательный болгон экенмин да. Мен ойлоп аткам, кийинки жуманын понедельниктеринде мен деген УЗИстке барам деп ойлоп аткам да. Тест менен эле билип койгом да. Анан кийин ошол боюнча внимательный болдум. Анан 3-4 жыл коркуп жүрдүм. Аны себеби дегенде Марат Анатольевич айтты да, врач, сен деген Назира мурдакыдай деген төрөй албайсың. На этот раз врачтын только көзөмөлү менен төрөйсүң, ошо планирование ошол врач менен гана болуш керек, сен мындай төрөй албайсың деди да мурдакыдай. Анан макул деп дагы 3-4 жыл коркуп жүрдүм. Себеби дегенде эгер андай кылбасаң вторичный экинчи трубаңан болот деди да. Коркуп жүрдүм. Анан 3 жыл өттү, дагы унутуп калдым. Коркконум унутуп калдым. Эми кыргыздарда билесиңер да, 1-2 бала деген бул мындай дагы балалуу болгум келет дегендейчи. Анан мен болсо ошо жолдорун издей баштадым да, кантип балалуу болом, кандай кылам, эмне кылам, кайсы врачка барам, врачтарга бара баштадым. Анан кийин такыр болгон жок да. Балам уже 5ке чыкты болгон жок, баягы кичүү балам уже 6га чыкты болгон жок. Анан мен убактым өтүп баратат да. Убакыт өтүп баратканда мен ойлондум, баягы аял кишинин ошо балалуу болуу мүмкүнчүлүгү ошол аз эле убакыт болот да. Бир 40 жашка чейин, 40тан кийин дагы уже опурталдуу болуп калат да. Негизичи ошол убакытка чейин баягы мүмкүнчүлүк Кудай таалам бергенде, бул эми билебиз да баарыбыз. Анан ошол учурда мен эми убакыт өткөрбөйлү, анда врачтарга кайрылайын. Азыр деген медицина өнүккөн деп анан экого чейин бардым. Экого бардым. Акчамды көтөрүп алып, Бишкектеги бир клиникага бардым экого. Анан ошондо бирөө эгер мага айтса, Назира, сен деген психологиялык жактан даяр эмессиң, сенде дагы эле коркунуч бар, дагы эле деген сенде толтура травмалар бар ичиңде, сен баягы машинально эле мурдакыларың унуткалы эле бала керек деп эле ушинтип атасың деген. Бирөө айтса, мен айтмакмын да, сен чё, я психологически готова, ошон үчүн акчамды көтөрүп баратам мен. Ты чё демекмин да менчи. Анан мен бардым айтмакчы. Баргандан кийин элдердин баары айта берди, что жанагындай эко менен балалуу болгон бул күнөө, се дегенде Кудай тааланын тандоосу эмес, эгер кааласа ал өзү деле бермек деген сыяктарды айта берет да элдерчи. Анан кайра ойлоп коем да, анан баягы адамдын өзү сүйлөшкөн учурлар болот го, бир Кудай менен сүйлөшкөн сыяктуу диалог кылып. Мен ошондо айттым да, эми ошо операцияга кирип баратам, анан айтып атам да, Кудай таалам, эгерде сиз кааласаңыз, мен бала бергиңиз келсе, анда бериңиз, бербесеңиз мен капачылык жок деп сүйлөштүм да кадимкидей. Анан кийин мен ошо экоон кылдырдым. Подсадка кыла электе эле, то есть баягы подсадка кыла электе эле ал деген укмуш болот экен процессчи. Ичиңе кечке полигондорду саят экен, инсулин сайгандайчы, ичиңен өсөт экен ошол. Анан кадимкидей операция жолу менен колбаны киргизип алып чыгып, баягы яйцеклеткаларын алып чыгып, анан кийин ошол эме кылат экен да, оплодотворение кылып туруп, анан кайра энеге салат экен да, ананчы. Ошо сала электе эле мага толтура момундай узун болгон эме берип койду да, магачы момундай узун болгон бир барак анализдерин берип койду, что мен деген ошо балалуу балдарым ошо не толк экен, ошо төрөй албайт экен деп. Анан мен аябай жаман болдум, ыйладым. Анан кийин эми келишим бар эле да, ошондон кийин бир катуу ыйладым дагы, анан ыйлабай калдым. Ойлобой калдым баланы. Эми Кудай таалам бербей атса, мен эмне кыла алам? 2 балам аман болсун, дени сак болсун, бактылуу болсун балдарым деп. Ошого ыраазы болдум. Ойлобой калдым, таптакыр ойлобой калдым. Анан жүрүп эле өзүм боюмда болуп калды да. Өзүм эле төрөп алдым. Балам азыр 2 жашка чыкты. Анан ушунун баары психосоматика, ушунун баары психология, ушунун баары подсознание, ушунун баары десе эч ким ишенбейт да. Көрдүңөрбү? Анан мен айткым келет да, ушу көп эле кыздар бар, көп эле мисалы адамдар өзүлөрү каалайт бир нерсени. Каалоо иши бул эчтекени чечпейт, каалаганчы. Мисалы мен деле кааладым, мисалы, балалуу болууну кааладым, болгон аракетимди салдым, акчамды көтөрүп бардым да. А сен эгерде психологиялык жактан даяр эмес болсоң, сенде толтура травма бар болсо, толтура биринчи адам ошо психологиялык жактан даярдаш керек экен да өзүнчү.
бул аябай маанилүү экенин түшүндүм. Негизи ошол сабак берүү жагынан кандай бир натыйжалар болуп атат, аудиториябыз көбөйүп атабы? Ооба. Эми ар бир нерсенин башталышы оор болот да. Негизи бизде баягы адамдар ар кандай кылып бөлүнөт да. Кээ бирөө скептик болот, кээ бирөө анализирующий болот, кээ бирөө умная голова деп коет. Акылдуулар аябай көп да. Адамдар бөлүнөт, билген адамдар бар. Ал билген адамдар чын эле ошол бакытта, гармонияда, аябай сонун турмушта жашашат да. Алар ден соолугу жакшы, мамиледе ошол жолдошу мененби, үй бүлөсү мененби ушунчалык сонун, суктанарлык мамиледе адамдар гармонияда жашайт. Чет өлкөдө жүрүшөт, эс алып атат. Анда ал адамдарда мындай пассивный доходдор аябай көп. Киреше булактарын толтура ачып коюшкан, өзлөрү өзү үчүн, жан дүйнөсү үчүн жыргап, мындай чет өлкөлөрдө эс алат, же жакшы жерлерде эс алат, жакшы адамдар менен жүрөт ал адамдарчы. Билем деген адамдар чын эле результаты бар да. А билбейм деген адамдар бар, алар деген окуйт, билим алат, изденет да. Ал эми ошонун ортосунда билем деп туруп, бирок билбеген, билем деп туруп башкаларга сын айткан, билем деп туруп кыйын болгон адамдар көп да биздечи. Анан айткым келет, менде албетте баягы ар бир нерсени башат, баягы жолду чапкандан көрө уже чабылган жолго түшкөн оңой дегендейчи. Жолду чабыш оор да. Азыр менде ошол процесс болуп атат. Анын үстүнө ошол бир ниша деп коебуз, бир жумуштан экинчи жумушка өткөндө, мындай элдер ар кандай кабыл алат да. Ар кандай түрдүү адамдар бар. Кээ бирөө сынап кабыл алат, кээ бирөө жакшы экен деп кабыл алат, кээ бирөөнү баары бир дегендейчи, пофигу, баары бир дегендей. Анан азыр буюрса жакшы ийгиликтер болуп атат. Биринчи запускумду кылгам. Бирок меники баягы элдерди ушу результатка жеткириш керек да. Бизде адамдар деген мындай бат эле өзгөрүлүп кеткиси келет да. Бат эле туруп эле бүгүн уктап, эртең ойгоно эле результатка ийгиликтүү болгусу келет да. Бул адамдар деген, мен айткым келет мындай адамдарга, мындай бала позициясында калып калган, мындай психологияда өзүнүн жаш курагы 40-50-60ка чыкса деле баладай болгон адамдар бар да. Жоопкерчиликти албайт да. Сурасаң, мисалы, жаңылып же кыйналып, же ажырашып кетсе дагы мен күнөөлүү эмес, мен анан апам күйөтүй деген, же болбосо атам үйлөм деген деп эле кирет да. Бул уже бала да. Балдарга деген эч убакта мамиледе бакыт болбойт балада. Бала позициясында же ребенок позициясында калып калгандарчы, жаш баладай болуп калган адамдарда акчада болбойт. Акча ким берет силерге, элестесеңер, кичинеге бала болуп жүрсө, бирок өзү каалайт, чоң акчаларга чыгам, крутой болуп кетем, бат эле байып кетем деп ойлойт да. Жоопкерчилик алыш керек жашоосунун баардык тарабында да. Ошондо гана өсүү болот да. Азыр болсо менде буюрса курстарымды сатып атам. Бизде кыргыз контингентинде аябай арзан турат курстарчы. Ошону дагы мындай туура пайдаланып алайын дегендер аз болуп атат да, тилекке каршычы. Чет өлкөдө болсо, мисалы, мен ушул эле окуулардын баарын көп акчага сатып келдим да, мисалы, ошол эле өзүмдүн наставниктерим менен кеңешсем, алар айтат да, сен кымбат сат дейт да. Сен кымбат сат дейт. Сага 100 кишини топтоп алып туруп 1000 сомдон саткандан көрө сен 100 000 сомдон бир 3 киши эле алып койгонуң жетиштүү дейт да. Ошол үчөөнү зато сен до конца результатка жеткиресиң деп атат да. Результатка жеткиресиң. Ошон үчүн сен деген өзүңдү баягы сен дегенде баягы 100 кишиге деле ошончо энергияң кетет да өзүңдүн. Ошончо алардын баарын түшүндүрүшүң керек. Мындай аз акчага сатып алганда көп адамдар баалабайт, билимди баалабайт. Алар көрсө кааласа көрөт, каалабаса деп коет да, негизгисичи. Анан бул жерде менин ушул максатым ошол элдерди результатка жеткирүү да. Эжеке ошо түрдүү катмардагы, ошондой эле түрдүү деңгээлдеги, билим деңгээлдеги адамдар болот да. Мисалы үчүн бизде бир алып баруучу кызыбыз бар, Зина деген. Ал ошо жакынкы күндөрдө эле Нурзат Токтосунова менен маектешти да. Эртеси күнү көзү шишип ыйлап келиптир. Мага ушундай бир комментарийлерди жазыптыр дегендейчи. Айттым, таң калбай эле кой дедим да. Мен деле буга чейин бирөөдөн бир жакшы сөз уккан эмесмин депчи. Негизи коомдогу катмарды, массаны кантип тарбиялоого болот, аң сезимин өзгөртүүгө. Бул бир көп жылдаган эмгекти талап кылса керек же кандай? Жок, көп деле жылдарды талап кылбайт. Адам биринчи чечим кабыл алыш керек, өзгөрөм деп. Себеби бирөөнү эч убакта өзгөртө албайбыз. Адам өзү өзгөрүлүш керек болот да, өзү. Анан кийин массаны тарбиялоого как раз биздики ушул жумушубуз, мен мисалы меники, албетте өзүмдү ойлогон бөлүк дагы бар, часть бар дегендейчи.
Көп эле айта берет да, элдин баары кыйын болуп кетти, анан ушулар тойгузду, ушулар акылдуу, анан ушулар өзлөрү кыйратып алсынчы, өзлөрү укмуш жашоодо жашап аткандай эле деп эле айта берет да. Айткан, баягы маалыматты алган это другое. Негизгиси ошонун жашоосунда колдонуш керек да. Кээ бир адамдар бар, билим алат дагы жашоосунда колдонбой коет да, эч кандай результат болбойт. Чечим кабыл алдыбы, ал адам деген аракет кылыш керек, анан результат болот да ал адамдачы. Анан азыр айтып атпайсыздарбы, жанагындай сүйлөй берген, жаза бергендер бар, бизде хейтерлер көп депчи, андай болгон боло берет. Эгерде ошол зинанын ордунда мындай психологиялык даярдыгы бар адам болсо, ал эчтеке деле көңүл бөлмөк эмес, андай ыйламак эмес, болот андай нерселер болот. Адамдар деген 98% өзүнүн жашоосу жөнүндө ойлонот да. Анан болгону 2 эле проценти ошол Инстаграмга кирип туруп эле бул эмне дейт, бул эми сөйрөк экен, бул деген мындай сүйлөбөйбү, андай сүйлөбөйбү деп эле жазып коет да. Көп адамдар ошол жерден сынып калат да. Мисалы, мен иштебейм, мен болду, бул менин колуман келбейт. Мисалы, мен азыр деле психолог болуп, коучер болуп кеттим, мага толтура кишилер жазып, ушул эле калды эле, анан тойгузду эле, бул башканы кыйратып алсынчы деп атат. Я, извините, мен өзүмдүн жашоомду оңдодум. Элдерге наоборот бир кандайдыр пайдалуу нерсени кылгым келип атат да. Сеникине тем более тийген жокмун жашооңо. Пожалуйста, мимо өтө бер дегендей эле да. Мен муну жакшы түшүнөм, ошол себептен мындай сөздөр, мындай сын пикирлер, балким бир учурда мага дагы өзүнүн таасирин бергендир. Мен өзүмдү тапкандан кийин, мен өзүм ким экенимди билгенден кийин, менде кандай баалуулук бар экендигин билгенден кийин, мен үчүн андай адамдардын сөзү мындай көп деле таасир бербейт чындыгындачы. Элдердин көпчүлүктүн арасынан мен кыйын деп монтип жүргөндөрдү байкасам, мен мурда ойлочумун да, аябай самооценкасы бийик, аябай өзүн баалайт, сыйлайт деп ойлочумун да. Мен ошо психологияга келип түшүндүм. Тескерисинче ошол адамдар, ушунчалык аянычтуу адамдар, бул адамдар деген ошо психологко кайрылыш керек. Именно самооценкасы низкий. Алар деген ошол бөксө, өксүк жер толтура болуп калганда, ошону толтуруш үчүн башкаларды башын тебелеп, унижать этип, сен андайсың, сен мындайсың деп башкаларды айтып турган өзүм моундай болгусу келет да. Бул чоң жаңылыштык. Самооценкасы здоровый адам, ал деген айтат, өзү менде эң мыктылар болсун дейт. Бирок ошол учурда сенде да болсун дейт. Башкасында да болсун дейт. Башкалардын ички баалуулуктарын да сыйлайт да. Мисалы, кандай баалуулугу бар ал адамдын. Бул өтө маанилүү. Жаман оору менен ооруган адамдардын психологиясы аябай өзгөрүлөт. Алардын жашоосу кадимкидей до и после болуп бөлүнүп калат да. Эгерде ошондой ооруп жаткан адамдардан азыр сурасаңчы, мисалы барып, сен кантип жашайт элең десең, ал айтмак да, мен деген ушундай майда нерседен, балдарымдын күлкүсүнөн эле, үйдө олтургандан эле, жөн эле дары ичпей эле, чай ичип олтургандан, ошо чайды жыттап ичип олтургандан, рахаттанып олтургандан бактабат элем, ошондо бактылуу болот элем дейт да. Бирок ал адамдардын андай мүмкүнчүлүгү жок, алар химиотерапия алып атат, ал деген күндө күрөш менен күн өткөрүп атат да. Көрдүңөрбү? Бакыт ошол майда нерселерди унутпайбы? Майда нерселерди. Сиз бүгүн бактылуу болсоңор, мисалы, эртең бактылуу болсок, бүрсү күнү бактылуу болсок, демек биздин жашообуз бактылуу болуп атпайбы? Бактылуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Адам биринчи өзүн бул жердеги чекти, могу жерде өзү адам өзү тургузуп алат да, чекчи. Жана мисалы үчүн пилди алып карайлы да, пил циркке алып барып коет го, циркке алып барып тургандан кийин кичинекей кезинде алып келет, аны уруп согуп дрессировщиктер тарбиялайт го, бияка баспа, бас секир депчи. Анан ал пил чоңоюп, прям ал чынжырды бир тепсе эле чыгып кетчүдөй акыбалга жетет да. Бирок эмнеге кетпейт? Кетпейт себеби дегенде анда кичинекей кезинен бери бияка коюп койгон чек бар. Адам өзү чектерди ойлоп таба алат да. Мен болот, болбойт депчи. Психологияда менин сабактарымда ушуну эле алыш керек болот да. Аны адам өзүнөн өзү эле кадимгидей трансформация болот. Кадимгидей адам түшүнгөндө, өзүнө ишенгенде, мен колуман келет турбайбы дегенде гана адамда өсүү болот да. Өсүү болот. Байкайсыңарбы, көбүнчөсү ата энелери жанагындай мактап, сен азаматсың. Биринчи апасы болот да, билесиңерби? Сен кыйынсың деп ошол ишенимди берген бала ошол ишеним менен өсөт да. Ишеним менен өсүп, андай баланын чын эле колунан келет. Самооценкасы бийик болот. Негизи эле самооценка деген бул аябай чоң тема да, негизичи, бирок кээ бирде деген
эки ата энеси тең бар, толук кандуу үй бүлөдө эле самооценкасы низкий өскөн балдар бар да. Көрөбүр, тарбиядан бул. А чоң энеси эле тарбиялайт, ата энеси жок болуп эле. Бирок өзүн ушундай бир ханышадай алып жүргөн, ошол эле учурда башкаларды да сыйлай билген, башкалардын баалуулугун урматтай билген адамдар бар арабызда. Адам аны качан билет, өзү менен өзү сүйлөшкөндө билет да. Мисалы үчүн айтып берейинби, мен эркек балача өскөм. Айылдан чүкө атып, пара теп, балдар менен мушташып, себеби 10 кыз болуп, анан атам менен апам деген ошо эркек баласың деп койсо сүйүнчүп окшойм да. Мен чишерденип, ошол анан алар мактап койсо кош бетер көрсөтүш керек да аларга. Аларга көрсөтүш керек да, мен кыйынмын деп. Анан алар менен мушташып жүрүп чоңойдум да. Анан 1-класска барганда эле мен Наду деп билишчи да, айылдыктарчы. Барсам эле Назира отурат, элестетсең, фамилиям да Усупова да. И анан менден биринчи тиги менин досторум, мен сабап жүргөн, ойноп жүргөн досторум шоктоп койду. Монтип карашы. Элестетсең вообще. Анан мен өзүм шок болдум да, аябай. Анан эркек балача кийинип барчумун. Менден улуураак бир эжекемдин баласын багып алганбыз, ошонун кийимдерин мен кийип алып күтчүмүн сабакта. Келгенден кийин шакканыкын кийип алып туруп, экөөбүздүн разницабыз 1 жаш эле, 2 жаш болчу. Анан кийинип алып, анын кийимин сумка көтөрүп алып барчумун, эркек баладай эле. Анан 1 айча окугандан кийин атам апам түшүндү да, бул деген аябай психологиялык укмуш бир процесс болуп атканын түшүнүп, эне атам мени шаарга кетирип ийди. Улуу эжекем, эң улуу эжем биякта 67-чи мектепте башталгыч класстын мугалими болчу да, ошол эжем аябай таланттуу эжекем бар, анан ошонун колуна берип койду да мени. Шаарда себеби свободный кийим, форма, ошол жактан баягы балабыз жакшы болот деди да. Алар ойлоду мага жакшылык кылып атабыз деп ойлоду, билим жакшы алат деп кетиришти да. А бирок мен шаарга келип алып, такыр шаарга жүргүм келчү эмес мага. Разымын дечимин, мындай азыр ойлонуп көрсөм ошол кетким келе берчү да, постоянно кетким келчү. Анан ойлочумун да, булар мени эмне багып алганбы, эмнеге мага ошол мени жакшы көрбөгөн үчүн мени ушинтип кетирип салдыбы деп ойлончумун да кадимкидей. Атам бар, атам шаарда отпуск сайын келчү, ошондо мен кадимкидей качып көлгө кетким келе берчү. Атам келип бир жолу поезд менен таң атпай кетчү да, көлгө отпускка келип, спецбольницада лечение алып, анан эртең менен мынтип уктап калыптырмын да. Анан атам уктап ойгонойм мен дагы деп ойлонуп аткам. Атама эжекем чай берип атыптыр да, поездге салган атыптыр. Анан мен ойлонуп атам, азыр деген кыйкырып өкүрүп, мен дагы туруп, мен дагы кетем десем, эжем алып калат. Андан көрө азыр чай бүтүп, эшикке чыгайын дегенде ээрчийин деп ойлонуп аткам. Ошончо уктап калыптырмын, замкнула. Анан кийин ойгонсом эле атам жок. Эшик кыш. Мен ошо пижамачан, Восток 5те үйүбүз бар болчу да. Жылаңайлак тиги жарым жолго чейин чуркап баргам да. Анан ошондо тегерегибизде кошуналарыбыздын баары азыркыга чейин айта берет, сенсиңби баягы чуркаган депчи. Анан ооба деп. Анан бир эжекем менин аркаман чуркап барып кармап келди. Кыскасы менде ошондой внутренний конфликттер көп болчу да. Мен ошондо ойлочумун, муну эмнеге айткым келип атат? Муну айтканым бала үчүн баягы жакшы билим алсын, албетте ата энем жакшы билим алсын, баягы кайра эле мени ойлошту, а бирок мени уккан жок да алар. Мага ыраазы болчумун мен алардын жанында болгум келчү менчи. Мындай. А мен ушуну кийин түшүндүм. Түшүнөсүңбү? Кийин ушу психологияга келип, кийин түшүндүм да, то что именно ошол процесс болгонун. Азыр мигранттын балдары аябай көп. Мисалы, эне атасы иштейт чет өлкөдө, толтура акча табат, ойлойт да, балама ошол iPhone алып берсем эле, там MacBook алып берсем эле, жакшы кийинсем эле, жакшы бир жерге жөнөтсөм эле болду деп ойлойт да, ал эне аталарчы. Же болду деп ойлобосо деле ошону билген эне аталар бар, айла жоктон ошого барып атат да, бирок бул жерде кандай чоң өксүк болуп атканын бул эч ким түшүнбөйт да. Чоң рахмат, ушу алтындай болгон убактыңызды бөлүп, Алмай Медиа YouTube каналына маек бергениңиз үчүн. Бүгүнкү маек биздин көрүүчүлөр үчүн өтө пайдалуу болду деп ойлойм. Чоң рахмат силерге да, ийгиликтерди каалайм. Аябай көп көрүүчүлөрүңөр бар, бардык инсандарга жакшылыктарды каалайм. Рахмат чакырганыңыздарга. Сизге да чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки маектерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.